Билим Бишкек инновациялык борбору Кыргызстан менен Түркия мамлекеттеринин ортосундагы достук алакалардын негизинде быйыл январь айында ачылган. Мектеп жашынан илим изине түшүүгө жол ачкан бул борбор Түркия Республикасынын өкмөтүнө караштуу Түрк кызматташтык жана координация агенттиги менен Кыргыз патент менен биргеликте Кыргыз Улуттук университетинин базасында уюштурулган. Негизги максат интеллектуалы жогору, келечектеги ойлоп табуучу балдарга акысыз заманбап билим алууга шарт түзүү болгон. Буга чейин Кыргыз патенттин өкүлдөрү Түркияга барганда ошол ар бир район, Түркиянын ар бир район шаарында жайгашкан Билим Түркия борборлорун көрүп, ал жерде жаштардын, окуучулардын технологияга, илимге кызыкууларын жана ал жердин шарттарын көрүп, ушундай долбоор келиштирүүнү сунуштап, анан биргеликте ушул долбоор иштеп чыкты. Бул долбоордун негизинде ошо ТИКА агенттиги бул имараттын ремонтун жана жабдыктарын камсыздап берди. Ал эми бул Түркия технологиялык командасы фонду болсо, алар окутуу үчүн керектүү материалдарды 2 жыл боюнча камсыздоого келишимде кабыл алышты жана мүдүрдү дайындашты. Борбор 1,5 айдын аралыгында 900дөн ашуун баланы кабыл алып, баштапкы окуулардан өткөрүшкөн. Мында 6 жаштан 14 жашка чейинки балдар келишет. Бир убакта 40тан 60ка чейин баланы окутууга мүмкүндүгү бар. Билим Бишкек инновациялык борбору аталган долбоордун негизинде 2 багытта иш алып барат. Биринчи багытыбыз мектеп окуучуларына экскурсиялык курстарды уюштуруп, аларды ошо мектептеги өткөн теориялык сабактарын практикалык негизде бул жерде көрүп, биздин курстарга 3 күндүк курстарга катышып, ар бир студиябызда 1 саат 2 сааттан сабак алып, өздөрүнүн билимдерин бекемдеп кетүү болуп эсептелет. Дизайн, математика студияларына, технология, астрономия студияларында ошол өздөрүнүн жаштарына жараша 6, 8, 9, 11, 12, 14 жаштарга группаларга бөлүнүшүп сабактарды өтүшөт. Экинчи багытыбыз ДНЯП программасы. Эксперименталдык лаборатория деген мааниде ушу ДНЯП программабыз 3 жылдык. Азыр ошол 3 жылдык программабызга сынак жарыяладык. 16 мартта Бишкекте өтмөкчү. Ал сынакка Бишкектеги бардык мектеп окуучулары катыша алат. Биздин бардык кызматтарыбыз акысыз. Жетекчинин айтымында сынак жарыяланган 3 жылдык ДНЯП программасына Бишкек шаарындагы мектептерден 3-чү, 4-чү жана 7-чи, 8-чи класстын окуучулары социалдык баракчалар аркылуу же Кыргыз патенттин сайтында катталуу үчүн берилген шилтемени толтуруу менен катыша алышат. Сынак тест түрүндө өтөт. Сынак суроолору жалпысынан логикалык суроолор, мисалы үчүн математикадагы логикалык маселелер сыяктуу аны тест түрүндө жооп беришет. Логикасы күчтүү балдар ал сынактан тандалып алынат. Сынактан өткөн балдарга 2 жыл бою робототехника, жасалма интеллект, жалпы энергия, дизайн, моделдөө сыяктуу 11 багыттагы окутуулар мектептеги сабактарына тоскоол болбогон убакта дем алыш күндөрү жумасына 4 жолудан өткөрүлөт. Ал эми 3-чү жылы алар командаларга бөлүнүп, өздөрүнүн ойлоп тапкан долбоорлору менен иштей баштайт. Өздөрү бир робот, балким же бир жаңы бир технология түрүн жасап, эл аралык мелдештерге катышат. Ошол эл аралык мелдештердин ичинде ушул Түркия технология командасы жыл сайын уюштуруп келген Түркиядагы Технофест деген мелдешке катышат. Ошол мелдештерге катышып, Кыргызстандын атынан ийгиликтерди жаратат деген ишеничтебиз. Борборго мугалимдер Улуттук университет менен биргеликте тандалган. Анда президенттик стипендия алып, робототехникасына кызыгуусу болгон окуучуларды да ага ашыктандыра ала турган факультетин мыкты бүтүргөн жаштар да алышкан. Борбордо астрономия, математика, дизайн, табият таануу жана техникалык багыттагы 5 студия иштейт. Технология жана эксперименталдык технологиялар студиясынын мугалиминин айткандарын угуп, келечек муундарыбыз үчүн мындай акысыз окутуулардын уюштурулганына кубанбай койбойсуң. Азыр мында 3 жылдык окуу курсуна экзамендер пландалып жатыптыр. Бул жерде биздин окуучулар менен жасаган эмгектерибиздин бир канча элементтери турат. Бул жерде бизде балдар менен жасалган робот. Бул роботтун өзгөчөлүгү мобилдик тиркеме аркылуу башкарсак болот. Демек, мобилдик тиркеменин жардамы менен аларды
кыймылга келтирип, алар менен байланыш түзүү мүмкүнчүлүгүн алабыз. Булардын эмне өзгөчөлүктөрү бар? Бул акылдуу технологиялар. Демек, жолдо жүргөн машиналарды кантип дагы коопсуз кылсак болот. Бул эки роботубуз балдарды ошол нерсеге үйрөтөт. Жана ошондой эле акылдуу технологияларды кантип келиштирүү мүмкүнчүлүгүнө алып келет. Ал эми бул жерде менде атайы программалык код менен түзүлүп башкарылган робот турат. 6 жаштан 14 жашка чейинки балдар окугандыгына байланыштуу алар чоң коддорду жаңы тилдерде жазууну үйрөнүүсү бир аз убакыт алат. Бирок ал убакытка чейин алар бул жерден атайы даяр командаларды колдонуу аркылуу өздөрүнүн программаларын жазышып, ошол программалардын кантип иштешин бул сыяктуу прототип роботторду колдоно алышат. Ал эми жашы чоңураак балдарыбыз болсо, эмнелерди үйрөнөбүз булар менен биргеликте. Кайсыл функция эмне кызматты аткарат? Демек, бул жерде бизде бир учуучу каражат турат. Ал эмне кызматтарды аткара алат? Демек, аны кантип кыймылга келтиребиз? Демек, электромотор түзүмү керек, анткени аны абага көтөрүү үчүн. Андан сырткары абага көтөрүлүп чыккан учактын жөн гана абада калуусу бизге жетишсиз, аны башкара билүүбүз керек. Ал үчүн бизде могул элерондорду башкаруу түзүмү ишке кирет. Андан сырткары алыс кетип калган учагыбызды кантип артка кайра алып келебиз? Аны көзөмөлдөө үчүн бизге ошол учакты оңго же солго башкаруу түзүмү же болбосо ошол эле учурда учактардын учканын уюштургандан кийин анын кайра жерге кайра келип конуусун да уюштуруу керек. Ал үчүн ушул куйругунда турган калыптандыруучу бөлүмү аябай маанилүү бөлүк болуп эсептелинет. Мына ушул нерселерди балдарга жеткиликтүү деңгээлде түшүндүрүп бергенден кийин эми аны кантип башкаруучу түзүмгө байласак болот. Кайсыл мобилдик тиркеме аркылуу башкарабызбы же радио управление аркылуу башкарабызбы, кайсыл нерсе менен башкарсак канчалык аралыктан башкара алабыз, мына ушул нерселерди көргөзөбүз. Анан баса белгилеп кетүүчү нерсе, биздин ДНЯП курстарыбыз бул балдарды жөн эле роботторду чогултууга эмес, аларды жаш инженерлер катары жетиштирүүгө чоң мүмкүнчүлүк берет. Анткени ал жерде 11 багыт бар. Ал багыттардын арасында киберкоопсуздук. Эмне үчүн киберкоопсуздук бүгүнкү күндө маанилүү? Анткени data science же болбосо базаларды сактоочу бөлмөлөр деген түшүнүктөр бар. Ал түшүнүктөр чындыгында кайсыл жерде сакталат, кандай сакталат, чындыгында коопсузбу? Мисалы, адамдын жеке маалыматы, ошол эле учурда мамлекетибизге таандык болгон документтер коопсуз абалдабы? Аны балдар чоң бөлүктөрүн жасоо үчүн ушундай кичинекей бөлүктөрүн окуп үйрөнүүсү шарт. Андан сырткары жөн эле жасалган техниканын сырткы көрүнүшү болуп, эгер анын дизайны болбосо, анда биздин чыгарган продукт эффективдүү болбойт. Ошол себептен бизде дизайн тармагы дагы аябай баса белгилеп каралат жана окутулат. Андан сырткары заманбап технологиялар, акылдуу гаджеттер же болбосо акылдуу техникалар, азыркы үй каражаттары, кир жуугуч машиналар, мына ушул нерселерден баштап окутабыз. Андан сырткары бүгүнкү күнүбүздүн эффективдүү көйгөйү болуп аткан энергия булактары. Демек, энергияны суудан башка кайсыл жактардан алабыз? Жана ошондой эле энергияны сактоочу түзүмдөрдү кантип эффективдүү кылсак болот? Мунун бардыгын балдар менен ДНЯП курстарында окуп үйрөнөбүз. Албетте, этабы менен ушул бизде турган роботторду, жөнөкөй түзүлүштөгү окуп үйрөнүүчү роботторду колдонуп, биз ушундай жаңы модельдерди келиштире алабыз. Бизде окутуучу роботтордун бир канча түрлөрү бар. Lego SPK, Robots Dream же болбосо Robots Engineer. Андан сырткары бизде бир топ колдонуучу каражаттар бар. Бул жерде бизде DC моторлор, серво моторлор жана ошондой эле аларды башкаруучу түзүмдөрдүн бардыгы. Булар менен биз ошол балдарга алган билиминин результатын көргөзүү үчүн мүмкүнчүлүктөрдү беребиз. Алар ушул түзүмдөрдү колдонуп, өздөрүнүн чыгармачылыктарын аягында бизге көргөзө алат. Түркияда акыркы 4 жылдан бери Технофест аттуу чоң конкурс өткөзүлөт техникалык. Мына ошол
ошол конкурска буюрса биздин өлкөдөн балдарды алып барып катыштырып, жеңүүчүлөрдү чыгарабыз деген чоң ой максаттарыбыз бар. Ушинтип техникага жакын балдар менен өткөн сабактар кызыктуу болуп, борборго келүүгө жазылган балдардын саны арбыган. Алар мындагы студиялардан моделдөөнүн, жаңы технологияларды иштете билүүнүн сырларын үйрөнүү менен мектепте өткөн сабактарынын физикалык, химиялык, биологиялык кубулуштарын бул жердеги лабораторияда өздөрү жасап көрүшөт. Мындагы чакан жамаатта азырынча 6 мугалим эмгектенет. Алардын маянасы Улуттуу университетинен каржыланат. Мугалимдери Түркия мамлекетинен билимдерин өркүндөтүп келишип. Сабак учурунда Жогорку кеңештин депутаты Надира Нарматова баш болгон топ инновациялык борбордон кабар алганы келишкен. Үйрөнүп атасыңарбы? Кызыктуу экен? Рахмат айтабызбы? Биздин түрк туугандарга бизге ушундай келип Бишкек билим борборун ачып бергени үчүн келечекте жакшы адамдар болдулар. Чыгармачыл, мамлекетке пайдана тийген, акылдуу, эстүү. Өзгөчө мына Бишкек шаарынын айланасындагы жаңы конуштардын да жашап жаткан биздин карапайым адамдардын балдары келип ушул жерден биздин ошол дүйнөгө болгон көз караштарын өнүктүрүү багытында ошол 5 студия ачылыптыр. Болгондо дагы бул жерде акысыз негизги кесибим мугалим болгон үчүн мен аябай сүйүндүм бүгүн көрүпчү. Бардыгы ошо түрк мамлекети тарабынан каржыланып, балдар мектепте теориялык жактан окуган болсо, бул жерге келип иш жүзүндө, практикалык жүздө көздөрү менен көрүп пайдаланганга мүмкүнчүлүк түзүлүптүр да. Ошондуктан мен чоң ыраазычылык билгизем демилгечилердин бардыгына. Мен азыр балдардын да жасап аткан иштерини бир сыйра көрүп чыктым. Бул жакшы жетишкендик. Колдон келсе ушундай жетишкендиктерди ар бир жок дегенде облустардын борборлорунда ачып койсок дагы жакшы нерсе экен. Бул жайылта турган көрүнүш, себеби келечек балдардыкы. Балдардын ошо 6 жаштан баштап аларды кызыктыруучу жагдайда 1 күндүк, 3 күндүк, 1 айлык кылып, анан 3 айлык, анан 3 жылдык кылып, улам барган сайын алардын инновациялык ой жүгүртүүлөрүн, көз караштарын кеңейтип, маалыматты берип барышат экен да, анан 3 жылдык атайын долбоорго даярдайт экен. Бул келечекте чоң ойлоп табуучулардын катарына кошулуп, жогорку окуу жайлардан тапшырып, ушул жерден үйрөнгөн кесибини кеңейтип келечекте авиацияда иштегенге, келечекте бир самолетторду ойлоп чыкканга, келечекте ар түрдүү ойлоп табуучу жаратман болгонго мүмкүнчүлүк түзүлөт экен да. Биздин ушул түзүлгөн ушул шарт Билим Бишкек инновациялык борбору биздин туаса таланттуу балдарыбыз үчүн бир чоң стимул болот деп. Келечекте ушул жерде тарбияланган балдар чоң ошо космосто, астрономия жана башка илимдерде чоң өзүнүн өзгөчөлөнгөн ойлоп табуучулугу менен баарыбызды мындай таң калтырат. Баягы айтып атабыз го, бизде 7 миллион элде эмес, 8 миллиард элдин түйшүгүн тартканды үйрөнүш керек. Ал ошол 6 жаштан, ошол 5 жаштан, ошол 4 жаштан берген мындайча айтканда эне сүтүнөн башталган эмгектин натыйжасы болот да. Инновациялык борборду курууга жардам берген Түркия өкмөтүнө караштуу Түрк кызматташтык жана координация агенттиги дүйнөдөгү 170тен ашуун өлкөдө түрдүү багыттарда ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Анын ичинде Кыргызстанда саламаттык сактоо, экономика, маданият, туризм жана билим берүү тармагында 1000ден ашуун долбоорлорду ишке ашырган. Бул балдар Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы köprü bolup Sadır Japarov Mirza menen Recep Tayyip Erdoğan Mirza tüzgön jakşı mamileni mından arı da önüktürüşöt. Borbor bizdin mamlekette mından arı iki mamleketin ortasında köprü katары балдарыбызды тарбиялап дүйнөлүктен келди ой жүгүртүүсүнө шарт түзөт деп ойлоймун. Рахматтан башка сөз жок. Өздөрүн кызыктырган кошумча сабактарга акча төлөп бара албаган балдар үчүн түзүлгөн мындай чоң мүмкүнчүлүктү эми аймактарга да жайылтууну ниеттенишүүдө. Андан ары улайбыз. Бул 3 жылдык бул жөн эле баягы 4 тараптуу ишти баштоо мындайча айтканда келишимдери да биз андан ары дагы буюрса дагы мындан дагы күчтөндүрүп ишке ашырабыз деген ойлорубуз бар.
Мындагы студиялардын ар бири астрономия сабагына, математикалык ой жүгүртүүгө, дизайнга, техникалык ойлоп табуучуларга, биологиялык, химиялык, жалпы эле табият таануу багытында инновациялык көз караштарды калыптандырууга ылайыкташтырылып жабдылган. Элимизде жол ачкан ар бир предмет боюнча инновациялык ой жүгүртүүсү бай, чыгармачыл ойлоп табуучу жаштардын мектеби десек жаңылышпайбыз.